Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, кыргыз жигиттери сиздерге Москва Казакстан каттамында арзан баадагы салону жумшак телевизор, Wi-Fi бар автоунааларды сунуштайт. Тажрыйбалуу айдоочулар сиздерге жакшы шарт түзүүгө, ар кандай кырдаалда жардам берүүгө даяр. Эскертүү: унаанын салонун толтурсаңыз, сиз акысыз барып келесиз. Байланыш телефондору 8 926 383 97 97. Жолуңуз чыдыр болсун. Kanday çındık. Arka baron ölse. Kızım yine aç ya. Tartmalasın var burada. Ola ki. Altı traktör olsun. Sıvışlar. Narkotik satkanlar akmaklar. Kırılıp kağılan hemen 5 mal. Bala çakamın gözünün taşı vurup geçsin. Yığıl diyeceğiz size. Yok, ben balam bilen güyosun kama verdi. Uzun kama verdi. Olsun çıkarman önce. Bana kavuyası çok karavayız bu dağı taş beden atıp kolun çavadım hiç ne degen bu? Ne degen çındık bu? Kaysı sottu? Narlan akam nege invalitti kamap koyat mı? Kandı boşa çoğun kişini öldürüp koyat ben invalit kıyım. Ya boldu. Toktok Dursan sağa dursan. Men birге деп айтып деле болбой калды. Чын айтканда сен өзүң карма. Биз мына болгончу булардынчы бу жердечи тиешеси жок экени боюнча далил деп азыр 1 саат сүйлөдүк. Жарыс сөздөрчү. Инвалид экинчи группадагы инвалидчи анан ошо чолок чаапчы 100 кг немен өлтүрүп койду десе Кудайга жакпаган. Көрсөтүлө татты. Болгон үчүн ушундай кылып атат. Эже баштан айтып берсеңиз не болду эле? Шашпай. Айтып бериңиз. Мен Рajapова Наргиза именно президентке кайрылам. Менин жолдошум инвалид. Ошо инвалид тауып туруп, инвалид өзүнүн колунда аса таягы менен 195 бою 120 килограмм спецназ красный поезд отат. Красный поездди мен инвалид күйөөм өлтүрүп койду деп азыркы сот Шамшиев, Абдулдаев жана Жусупбаевдер пожизненно камап бериптир. Пожизненно камасан аркы бир туугандар кол чабып сүйүнүп атыптыр. Бул орозо күнү Аллахтын алдындачы алар туура эмес кылып атат. Эртеңки күнү бир өлтүргөн адам чыгып калса, бардыгы жумуштан кетет булардын бардыгычы. Бул эмнеге мындай болду? Потому что 17 опердин үстүнөн мени баклажка менен зордуктаган үчүн Ген прокуратура иш козгоп берип, азыркы мезгилде тергөө СМБда болуп атат. Ошон үчүн ушундай кылып коюшту булар. Бул жерде карганын көзүн чокпойт деген принцип болуп калды. Бул жерде жаап жашыруу принцип болуп калды. Бул жерде акча чоң роль ойноду. Акчаны алып тыгылып калышты. Ошонун туугандарынан коркушту. Олордун туугандары арызданат, биз коркобуз дешти. Мына ачык айтышты соттор. Мен кече сотко кирсем, соттогу төрага айтып атат, жана Кубатов айтып атат. Мен эчтеке кыла албаймын дейт. Ал төрага эмне деп атат, эчтеке кыла албаса? Мына адвокаттарды уруп койду. Бизди сотко киргизбей койду. Если биз сотко келбесек, анда биз күнөөлүү деп ойлогула. Биз алардан коркконубуздан келген жокпуз. Биз мыйзам туура иштейт деп ойлогонбуз. Мен президентке чейин барамын бул проблема менен. Мен бардык жакка барамын. Соттор акчаны алып туруп, пожизненно инвалидди камап берди деген уят кыргыз элим, уят кыргыз элим. Уят бул уят. Эң уят нерсе бул. Инвалид какой-то спецназды өлтүрүп койду дейт. Уят кыргыз элим. Каяктасыңар? Болду. Уят бул уят кыргыз элине уят. Bu последний точка эмес. Ила bu последний точка эмес. Мен жогорку сотко чейин барамын. Керек болсо өзүмдү өрттөймүн. Мен официально заявлять этип атам. Чындык чыгыш керек. Машинасынан наркотиктер табылды. Канча нерселер табылды. Алардын баарына көзүн жумуп коюп туруп, инвалид мени кызганды деп камап койду кыргыз элим. Мен силерди эртеге бардыгыңарды чакырамын. Соттун алдында соттор туура эмес чечим чыгарып атат бул жерде. Сотторго наразысызбы? Мен соттун бардыгына наразымын. Урматтуу Жээнбеков, Сооронбай Шарипович, мен сизге жеке кайрыламын. Бул соттор акмакчылык кылышып атат. Бейкүнөө адамдарды, вообще тиешеси жок адамдарды камап, пожизненно камап берип атат. Кандай бул Кыргызстан? Каяка кеттик? Каяка кетип калды Кыргызстан? Каяка кеттик? Машинесине наркотиктерчи, наркобарондор каяка кетти? Эмне үчүн?
5 упаковка наркотик чыкты десе, инвалид менин күйөөмдү алып камап койду, кызганганды нерсе менен. Эми ошону жок кылып, 2 эме калтырып Сиздин койду. күйөөңүздө неге инвалид деп, неге кайсы күнөөгө шектеди? 97 боюнча камап койду, өлтүрүп койду мени. Полковникти өлтүрүп койду деп шектенди. Кайсы полковникти? Подполковник Уларовду билесиңер, былтыр болгон. Ошо боюнча опер кызматкерлеринин үстүнөн кылмыш иш козголуп азыр СМБ тергөө атат. Мени Опер боюнча. кызматкерлери боюнча сиз вакалашка менен зордуктар тутасыз. Ошол опер кызмат, милиция кызматкерлери канча кызматкерлер кантип ошону айтып бериңизчи? 10 кызматкер, Эргеш уулу Жодар, Кыргыз элим Убалгыла, Эргеш уулу Жодар, Мадумаров, Нургазы, Калыков, Сарыков, мынакей ошолордун баардыгына иш козголду. Ген прокуратура өзү лично иш козгоп берди. Ошонуга карабастан, ошо оперлер баардыгы акча топтоп бул жерде сотко беришти, значит, сот пожизненно берип койду. Биринчи инстанция 17-18 жыл берсе, азыр сот алып туруп пожизненно берип койду. Бул кандай деген нерсе? Бул кайсы мыйзам? Мыйзам гана кимге жазатат? Депутаттар мыйзамды. Ким окуй силердин мыйзамыңарды? Жок мыйзамыңар силердин. Мен да тууган урумун топтоп келем. Мен өзүм өрттөгөнгө апарамын. Кыргыз элим мени уксун. Ушундай бейгүнөө адамдарды пожизненно камап коюшту соттор. Соттун чечими бүгүн чыгыппы? Бүгүн чыкты. Ош шаардык сотунан. Ооба. Областной сот. Ош облустук сотунан. Ооба. Эми 10 күндүн ичинде сиз жогорку сотко кайрыласызбы? Кайрыламын жогорку сотко. Сөзсүз түрдө кайрыламын жогорку сотко. Сиздин жолдошуңуздун аты фамилиясы? Шабралиев Тамир Эгембердиевич, экинчи топтогу майып. Уят, Кыргыз элим уят. Ошону подполковникти өлтүрүп койду деп. Ооба, ошо 195. бир урду да өлтүрүп койду. Бою 195 120 килограмм таяк менен колундагы алюминий аса таяк менен бир салганда өлүп калган эмес. Башым эсин жарып салган эмес. Аса таяк деформация болбогонун карасаңар. Эчтеке ийилген дагы эмес. Аса таяк. Бардык сүрөттөр бар бизде. Уят бул, уят, Кыргыз элим, уят. Мага окшогон адамдар көп. Закон жок биздин Кыргызстанда. Ким үчүн жазатат бул депутаттар законду? Эже, сиз азыр эми соттун чечимин жаңыдан телефондон угуп алып азыр кыйкырып ыйлап жатасыз да, Ооба. Буга чейин билген жоксузбу? Жок, мен азыр бара албадым. Ар адам көп болду, себебен наркы тарап көп болду. Айтып атпайм, адвокаттарыбыз кирди. Наркы тарап келип бизге только пожизненно камап берсеңер, биз ошондо успокоиться этебиз десе, сот ошолордун айтканын кылыптыр, значит, мындан чыктычы. Кол чабып сүйүнүп атат. Канча балаңыз бар? Мен 2 уулум бар. Кудай карап турат. Орозо күнү бейгүнөө адамдарды камап бергенде Аллах ошолордун жазасын берет. Мен күнү түнү Кудайдан суранамын. Менин балдарымдын жашы, көз жашы жоңгойбойт. Ал адамдарды эч качан жоңгойбойт. Өзүңүздү кармаңыз, болду эми. Сабыр кылыңыз. Жогорку сотко кайрылыңыздар эже. Жогорку сотко кайрылыңыздар, өзүңүздү кармаңыз. Уят. Адвокаттарына да уят. Кыргыз эл уят ушундай сотторго. Вообще уят. Алло. Сиздин маселе эмне экенин билесизби? Айтып бериңизчи. Ооба. Ушул маселе туурасында толук айтып берип койсоңуз, бул кайсыл адамдын үстүнөн кандай болуп атат? Мен адвокат Капаров Нурламек Маматалиевич деген болом. Мен бул кылмыш иш боюнча азыр соттолгон, азыр пожизненный алды деп, өмүр бою алды деген Шабыралиев Дамирбектин жана 12 жыл 97 мен 12 жыл алды деген 97-нчи берине менен Муратов Ражап Мурат дегендин адвокаты. Биз азыр бүгүн жарыш сөз сотту тергөө аяктап, ошол соттук коллегиясында жарыш сөзгө келди эле. Жарыш сөздү биз жарыш сөздү жазуу түрүндө ар бир кылмыш иш боюнча, ар бир баягы коюлган факты боюнча биз баягы далилденбеген фактыларды, карама каршы келген фактыларды, тергөөдөн кеткен мүчүлүктөрдү, соттук отурумдагы кетирген мүчүлүктөрдү, экспертизанын ортосунда карама каршылыктарды, деги эле баягы булар пытканын негизинде моюндалган фактыларды азыр айтып кетти. Пытка боюнча кылмыш иши козголгон деп, азыр козголуп СМБ тергөө жүрүп атат. 17 сотрудник суралган уже жана немен ГКМ, ГСКНдин немесичи ошол АКНдин. Ар бир фактылардын баардыгын биз өз жазуу жүзүндө соттук отурумда жарыш сөз, жарыш сөзгө баарын жазып, жарыш сөздү айтып, биз ошол акыйкаттыкты, адилеттүүлүктү, себеби облус сот деген бул коллегиалдуу орган, себеби биринчи инстанцияда кетирген кемчиликтерди, мүчүлүктөрдү жоёт, акыйкат чыгарат деген максат менен биз ошол жарыш сөздү сүйлөп бүттүк эле. Сүйлөп бүтүп, мына жарыш сөз сүйлөп бүткөндөн кийин бизге дагы алар ошол жабырлануучулардын туугандары тарабынан басым көрсөтүлгөнү биз айластан качып кетип, азыр бизди угуп атабыз соттон. Ошол Шабыралиевге
ömür boyu diye жаза бериптир. Ömür boyu эркин ажыратылсын жаза бериптир. Ал эми Раджапов Муратка болсо 12 жыл. Буларга койгон айыптар таптакыр үстүртөдөн бир беткей. Ошо айтып берсеңиз, кимди күнөөлөгөн ошо подполковник ал канчанчы жыл болгон өлгөн эле? Анан ошону бул камакта жатканда канча болгон? Полковник 2017-жылдын 21 мартында Нооруз күнү ошол окуя болду. Ошол күнү өлтүрдү деп атат. Бирок ал окуя неме 24-нөн баштап ал эми азыр мына соттолуучулар Шабыралиев менен Дамир менен Раджап Муратты 24-үндө кармакка атышат. Ал өзү окуя өлүм 21-inde болгон. Булар 21 март күнү Ноорузго, Нооруз майрам Сүмөлөктө Шабыралиев, Дамир, кайниси Раджап Мурат үй бүлөсү менен, бала чакасы менен, тууган уругу менен Раджапов Рахматулла дегендин үйүндө Сүмөлөктө болгон. Эми эмне болот окуя мындан кийин, эмне болот? Эми ошол жерде бир 10-дон ашык күбөлөрчү айтып атат. Булар Нооруз күнү бизде болгон, чогуу болгонбуз деп атса Сүмөлөк күнү. Алардын версиясын соттагы тергөөдө уккан жок. Эми биз бул өкүмгө кескин түрдө макул эмеспиз. Категорический түрдө макул эмеспиз. Биз соттор эмне кылат ушунда? Соттор бул соттор бир беткей айыптоо гана багытында далилдерге баа бербестен, ишти объективдүү териштирбестен туруп, айыптоо багытындагы мыйзамсыз өкүмүн чыгарды. Биз бул соттордун өкүмүнө таптакыр макул эмеспиз. Биз тарабынан жакын арада биз 1-2 күндүн ичинде өкүмдү алып туруп, жогорку сотко көзөмөл иретинде даттануу келтиребиз. Биз жогорку соттон акыйкатты, ошол жогорку акыркы сот деп эсептеп, акыйкаттыкты ошол соттордон күтүп атабыз. Ооба. Эже сизди зордуктап деп атпайсызбы, милиция кызматкерлери? Базардын түшүп калган ошону кесип этмек. 10 милиция баклашка менен зордуктап атат. Кандай негизде кантип зордуктап? Ошо сен ойношуп болгонсуң Уларов Таирдин деп, ошо мен аркылуу признательный показания алышып, мени уроо бергенден жолдошум мени көрүп, бул эркектик намысына, мусулманчылык намысына мындай шек келтиргенден, ошо мени көрсөтүп, мынакей жыныстык органыма баклашка тыкканын көрүп туруп, мен өлтүрдүм деп мойнуна алган туура. Бул жерде эркектик намысына туура келген, ал жерде ошондой эмеге ситуация алып келип койгон. Милициялар ошенткен сизде? Ошондой кылган. Ошондун негизинде мен эгиз балдарым боюман түшүп калган. Ал боюнча мен 1 жылдан бери суд мед экспертизаларда өтүп, корутундардын баардыгын далилдетип, өзүмдү действительно ушуна пытка болгон деп далилдетип келип, эми азыркы мезгилде генералдык прокуратура иш козгоп берди, ошо кызматкерлердин үстүндө СМБда тергөө болуп жатат. Ошонун негизинен мен ойлойм бул жерде бир тараптуу гана чечим чыгарышып, бул деген УПКны карабады. УПК дегенди билбейм ким үчүн жазып атат, бул мыйзам жок да. Демек күйөөңүздү милициялар кармап, күйөөңүздүн көзүнчө сизди ошентишкен, күнөөнү моюнуна алдырыш үчүн. Күйөөмүн көзүнчө кылбастан кылып келип туруп күйөөмө көрсөтүп, мынакей аялың мына акыбалың кара, ушундай деп мен анан күйөөмө ыйлап, ушундай болду мен деп айтканда анан жолдошум мен баарын кое бергиле, мен мойнума алам дегенден биз баардыгыбызды кое берген ошол күнү. Жолдошум жалгыз калган. 10 күндөн кийин караса жолдошум таяксыз тура албайт, инвалид. 10 күндөн кийин инимди чакырып келип, инимди камап койду. Тааныбаган эле, көрбөгөн эле адамды алып келип камап койду бул жердечи. Эми мындай билбейм, бул мен Кыргызстандын элин, жалпы элин, кыргыз элимди ушундай кандай десем, бул деген чындык чыгыш керек. Бир күн эмес, бир күн адам өлтүргөн адам көчөдө жүрөт. Ал обязательно кылмыш кылат, сөзсүз түрдө кылмыш кылат ал киши. Анда ошол чыгып калса эмне болот? Уят болушат буларчы. Уят болот. Бул закон иштебей жатат, эч кайсы жерде закон иштебей жатат. Законду эмне себептен өчөшүп жатат силерге милициялар? Милициялар эмне үчүн эми алар камалат сөбөй дегенде 305 берене менен 125 незаконно кармаган үчүн алардын үстүнө кылмыш иш козголду. Алар өздөрү жоопкерчиликтен качуу максатында ошондой ар кандай эмелерди провокацияга алдырышып, өздөрү ар түрдүү версияларды айтышып, ойношуп болгон деп, анан акча үчүн өлтүрүп койгон деп, аялы 100 версияны айтты. Ошонун баардыгын ишке ашты да мындан чыктычы. Акча үчүн өлтүрүп койду дейт, кызган өлтүрүп койду дейт, күйөөсү бутун операция кылган үчүн акча алды дейт, ону сатып алды дейт, буну сатып алды дейт. Каяктан сатып алам? Мен кичинекей бала мектепке барбай отурса, менде акча жок. Менин жолдошум түрмөдө отурса, каяктан менде акча болсун? Мен акча бере албадым сотторго. Ошон үчүн сотто берди. Акча бергенде сотто болсо керек эле. Мен ушинтип ойлойм да. Менде жок акча. Мен бербейм дагы акча үчүн. Бир күн эмес, бир күн чындык сөзсүз түрдө чыгат деп ойлойм да мен. Ошондо Ражапова Наргиза. Рахмат сизге болду. Мен силер аркаман келип таптыңарбы жемди? Жок, көргөн жокпуз. Мынияктан эле кыйкырып ыйлап атканыңыздан
Аз кыйкырып үйрөп атканыңыздан эмне болду экен деп акыбалыңызды сурап коеюн дедик. Закон иштебеген капа болдум. Акыбалыңызды сурап коеюн деп эле эмне кылдык. Майда. Сура чагылдырып койгончу сураны. Сура эмес чагылдырып багыл. Ошо үнүңүздү эле болду деп үйүң не болсо ошону бүтүн эле көрсөтүп коесуз. Президентке кайрылуу болуп ошо сиз кайрылдыңыз ошону көрсөтөбүз. Hiç болуң өзүңүздү кармаңыз, антып бийлеп алыңыз. Антсеңиз тезде казылып калат, айынан ай жүрөк керек эже. Bu sottorga вообще işlenmеш керек экен. Sottorga вообще жок кылыш керек экен. Бул экинчи куда Адам бар. Мен деле элүүнү келип, элбисин программасы тартып кеткен да. Аябай комментарийler жакшы жазылып, элдер бардыгы мага за болушкан. Мына бирок ошонун 700 миң адам ошонун эми мына оперлерде кылган иши болот да. Тияка барып алып ошондой эмени көтөрүшөт, бияка келип көтөрүшөт. Себеби аларды дагы кылмыш жоопкерчиликке тартылат ал оперлерчи. Анда калтырбайм мен эч качан калтырбайм. Нема болот да баягы күйгөн катын кошокчу дейт. Эми бул сөзсүз камалат. Потому что олар кылган ушу иштерди. Себеби аны пытканычы, аны биз козгобон жокпуз. Ал жана Истанбулский протокол деп коет экен пытка боюнча. Генеральный прокурор мени тяжкий деп чыгып атат. Анын баласынын 2,5 айлык экени аныкталып атат. Эгиз балдар экени аныкталды да бул. Конечно, аныкталбаса экспертке коркунуп чыгып атпайбы. Чыгып зам генеральный прокурор Ошо милициялар, о милиция корду көрсөтпөй? Корду көрсөткөндөн албайм. Ошо онун кайсынысы экен, бирок ошол милициялардын корду көрсөткөнүн бардыгына даже мага да көрсөткөндө буларчы мени да апарып камашкан да. Мына мисалы азыр атасын элементарно айтайын, атасын баягы биринчи инстанция. Сиз бул жактын атасы болосузбу? Атасы. Биринчи инстанцияда сот болгон кезде баягы жабык кылып туруп, СИЗОдо өткөзгөн кезде атасын, бул жак кызын, дагы бир сиңдисин, ошолордун жабырлануучунунчу туугандары көптөп тепкилеп уруп, биз урган. Сабап бүгүнкү күндөчү кылмыш арам козготтук эле, хулиганство менен козгобой 112 деген берен бар баягы. Жеңил жарат алды денесине. Бул эрде катын урушкандачы бир шапалак коюп көзү көрүп калса катырын чуркап барат го. Ошондой версия менен козгоп азыр канайып сүйүн деген милицияда тергеп атат. Мына ушуну аягына күтүп жүрүшүп, созуп жүрүп мына 3-4 айдан бери созуп да чыгып бар али тергөө бүтөлүп. Мына буларды зөкүрлүк мененчи неме коомдук жайда, СИЗОнун алдында. Ой, ишиңиз. Мен о сиздин кыйкырып ыйлап атканыңыздан, сыздап атканыңыздан эмне болду экен деп акыбалыңызды сурап коеюн дедим да. Анан жөндүү экен, анан тартып алдык. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, кыргыз жигиттери сиздерге Москва Казакстан каттамында арзан баадагы салону жумшак телевизор, Wi-Fi бар автоунааларды сунуштайт. Тажрыйбалуу айдоочулар сиздерге жакшы шарт түзүүгө, ар кандай кырдаалда жардам берүүгө даяр. Эскертүү: унаанын салонун толтурсаңыз, сиз акысыз барып келесиз. Байланыш телефондору 8 926 383 97 97. Жолуңуз чыдыр болсун.